Ассалаумағалейкум. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сизге дагы бир жолу кайрылганга туура келип атат. Кече мына өкүл балам Куманкулов Дышанбайды улуттук коопсуздук кызматкерлери алып кеткен. Түн менен Жалал Абадта иш козголду деп Жалал Абадтагы башкармалыкка алып кетишти. Ал жака 9:30-дан 1ге чейин сурак болду деп уктук. Бирок биздин барган адвокатты такыр киргизген жок. Азыр ал тууралуу Дышанбай тууралуу бизде маалымат жок. Үй бүлөсү, жакын туугандары камтама болуп атат. Сизден сураныч, ушуну бир көзөмөлүңүзгө алсаңыз, анын койгон күнөөсү ушу Facebook'тагы Азимбек Бекназаров деген аккаунтту пайдаланып башаламандыкка, туура эмес маалыматтар таркаткан деп турат. Ал баракчанын өзүнүн ээси бар. Мына Азимбек Бекназаровдун өзүнүн билдирүүсү турат. Ал менин баракчам. Ал жерде чыккан баракта бардык чакырыктарга, кайрылууларга мен жооп берем деп мынакей өзүнүн кол тамгасы турат. Ал баракча боюнча эң жакшы маалыматты мен билем. Эгер керек болсо бардык маалыматты берейин. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жок дегем бир 2 мүнөткө кабыл алыңыз. Бардык керек эмне маалымат керек болсо мен берейин. Ал баланы чыгарып коюңуздар сураныч. 2 жаш баласы бар. Келинчегинин боюнда бар. Бул туура эмес. Сизге туура эмес маалымат жеткизип атса керек. Бир 2 мүнөт болсо да кабыл алыңызчы сураныч.